Бишкекте аялын өлтүрүп сөөгөн жашыруу амалын издеп жаткан жеринен күйөөсү кармалды. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматкерлери киши өлтүрүүгө шектүү жаранды кармады. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык 2-сентябрь күнү болжол менен саат 18:50 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы бөлүмүнүн 102 кызматына Кулбаев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жансыз дене табылганы боюнча маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке кызматкерлер келип маалыматты тактаганда белгисиз аял үй бүлөлүк чыр-чатак болгонун, бирок баары жакшы экенин айтып, кызматкерлерди кетирүүгө шашкан. Ал эми үйдүн 57 жаштагы жашоочусу өзүнүн 1987 жылы туулган СО аттуу келинин шаардын сырт жагында өлтүрүп койгондугун айткан. Аталган дарекке кызматкерлер барганда 57 жаштагы кишинин баласы АД аялын өлтүрүп, сөөктү жашыруун амалын издеп жаткан жеринен кармалган. Бул факты Ала Мөдөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган деп билдиришти басма сөз кызматынан. Алдын ала маалыматтар боюнча алгач шектүүнүн атасы күнөөнү мойнуна алган, бирок териштирүүдө баласы өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. Октябрь окуясында көз жумган Үмүтбектин бүлөсүнө үй берүүнү Жапаров көзөмөлдөйт. Бул боюнча тапшырманы өлкө башчысы Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында эле берген. Айрым себептерден улам кечигип жатканы айтылды. Октябрь окуясында көз жумган Үмүтбек Алтынбек уулунун үй бүлөсүнө жакынкы күндөрү Бишкектен батир берилет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында аталган тапшырманы өлкө башчысы Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында эле берген. Бирок баш калаанын айрым чиновниктеринин жоопкерчиликсиз маселесинен улам убада өз убагында аткарылган эмес. Бул маселе мамлекет башчысынын жеке көзөмөлүндө турат. Үмүтбектин үй бүлөсүнө жакынкы күндөрү Бишкектен батир бөлүнүп берилет деген ал. 19 жаштагы Үмүтбек 2020 жылдын октябрында Ак үй алдындагы элдик толкундоолордо милиция менен митингчилердин кагылышуусунан каза болуп, 8 октябрда туулуп өскөн кичи мекенинде жерге берилген. Аял министрлер болбойт. Афганистандагы бийлик тууралуу Талибан үн катты. Талиптердин өкүлү курган маекке караганда, алар кыз-келиндердин жетекчи кызматтарга отурушуна жол бербейт. Бирок жогорку окуу жайларда билим алышына каршы эмес. Афганистандын жаңы өкмөтүнүн курамы мурдагылардын жарымы кошулуп толукталып, жакын арада түзүлөт, бирок анын ичинде аялдар болбойт. Бул туурасында Талибан кыймылынын өкүлү Заибилла Муджахид билдиргенин РИА Новости жазды. Биз улуттук биримдиктин өкмөтүн болушунча эрте түзөбүз, чакан өкмөт түзөлүк дедик. Анын жарымы мурдагы министрлерден турат деген ал. Муджахиддин айтымына караганда, азыр баш ооруткан маселе катары сүйлөшүүлөр жыйынтыгын бербеген Паншер аймагы турат. Аялдар өкмөттүн курамына киреби деген суроого жооп берип жатып, министр катары эмес. Бирок Куранда айтылгандарга, шарияттын мыйзамдарына таянсак, аялдар мисалы министрликтерде, полицияда же сот органдарында жардамчы катары иштей алышат деген Муджахид. Ал афган аялдары жогорку окуу жайларда билим аларын белгилеген. Жасмин Айсулуу Тыныбекова менен сүйлөшүп жатып ыйлап жиберди. Социалдык тармактарда талас жергесинен кичинекей Жасмин аттуу кыздын күрөшүп, атаандашын бир нече жолу оодарганы тууралуу видеосу тарап, ал коомчулуктун кызыгуусун арттырган. Кийинчерээк видео менен Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова Instagram баракчасынан бөлүшүп, Жасмин аттуу кызга байланыша тургандыгын убадалаган. Кечээ Айсулуу Тыныбекова менен жаш балбан кыз Жасминдин телефондон сүйлөшкөн видеосун апасы Зарина Миршакирова социалдык
бардык тармактардан бөлүштү. Видеодо 9 жашар балбан кыз Айсулуу менен сүйлөшүп жатып ыйлап жиберген. Сүйлөшүү 10 мүнөттөй болгон. Ал убакыт аралыгында Тыныбекова Жасминге кеңеш менен кошо мотивация берген. Сүйлөшүүдө Айсулуу Тыныбекова ысык көлдөгү машыгуулары бүткөн соң өспүрүм менен көзмө-көз кездешерин убадалаган.